Карамолдо Орозовдун күйлөрү терең маанини туюндурат. Аны комуз черткен ар бир адамга жеткирүү зарыл. Дал ушундай демилгени көтөргөн өнөр адамдары музыкалык аспапты өздөштүргөн балдарга атайын жыйын өткөрдү. Күйлөрдү туура аткаруунун жолу жана анын мааниси айтып берилди. Иш-чара Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгына карата уюштурулду. Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгын белгилеп атабыз. Биз өзүбүз мындай жекече ушундай демилге көтөрүп, ошо бизде музыка чөйрөсүндө баягы билим мейли өзүбүздүн Кыргыздын баягы терең дүйнөсү жөнүндө, Кыргыздын бийик философиясы бар күйлөрү, Карамолдонун күүсүн угуп атканда ыйлап, анан ошону ушунчалык баягы Кыргыздын өткөнүн тарыхын эстеп, Кудайды эстеп, Кыргыздын жаратылышын, тоолорун, көлүн эстеп, ошентип ыйлап угушканда, анан азыр бизде ошондой нерсени биз мына билбей эле жоготуп баратабыз да. Баары эле кичине мындай жеңилирээк нерсеге кызыгып. Карамолдо Орозовдун өзгөчөлүгү бул кыргыз музыкасындагы эң мындай сөздүн бүткөн чегиндеги сөз менен жеткире албаган дүйнөнү күү дүйнөсүндө жеткире билген, анан билген аны убагында залкар күүлөрдүн баба дыйканы деп айтышкан экен. Бул киши кыргызга мүнөздүү, мисалы европалык музыкадагы айырмачылык ритмдери мындай бир типтүү болгон да, а бул киши сынган ритмде кайрыктардан кайрык улап олтуруп өтө татаал симфониялык деңгээлге жеткире черткен.